Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Азыр кыргыз тили сабагы окуу куралдарыбызды даярдайбыз. Анда эмесе кырдаалга байланыштуу 6 эреже менен таанышабыз. Колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз. Онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Балдар, бүгүн аяк оона айынын 9-у. Күнгө шаршемби. Бүгүн өтүлүүчү темабыз тамга. Биз бул теманы 1-класста дагы өткөнбүз, балдар. Келгиле эсибизге салалы. Тыбышты белгилей турган белги тамга деп аталат. Кыргыз тилинде 36 тамга бар. Тамганы көрөбүз, жазабыз жана атайбыз. Мисалы, китеп деген сөздө 5 тамга бар. Балдар, бүгүн мектеп жолунда деген текстин 2 бөлүгүн окуйбуз. Кунт коюп угуп тургула. Жаңы окуу жылына бекен жай ортосунан камынды. Дүкөнгө барып, өзүнө керектүү окуу китептерди, дептерлерди, ар түрдүү калемдерди, альбом, сызгыч жана башка буюмдарды чогулта баштады. Мунун баары Аликтин көзүн кычыштырды. Ал да бекенден калбай дүкөнгө кошо чуркап турду. Быйыл Алик 1-класска кире тургандыктан ата-энелери да аны жөнү менен кое беришти. Балдар, эми ушул текстти өзүңөр түшүнгүчөңөр 2-3 жолу окуп чыгасыңар дагы 1 көнүгүүнү аткарабыз. 1 көнүгүүнү ооз 2 аткарабыз, балдар. Суроолорго көңүл бургула демесе. Бир туугандар кандай мамиледе экен? Алар мектепке кантип даярданышты? Алик билимге ынтызар бала экен, Аны эмнеден байкадыңар? Балдар, бул суроолорго жооп бересиңер. Ал эми 2 көнүгүүнү болсо дептерибизге аткарабыз. Числону жазып, теманы жазып, ушул үлгүдөгүдөй кылып дептерибизге аткарабыз. Үйгө тапшырма болсо 3 көнүгүү.